Урматтуу мекендештер, биз жазында 20 марттан баштап дүйнөлүк пандемияга байланыштуу 1 ай күчөтүлгөн режимде карантинде болдук. Эмнеге болдук? Жамандыктын алдын алуу үчүн аралыкты сактадык. Бирибизден бирибиз. Аны пандемия деп коет экен. Эми азыр мынакей партемия башталды. Бул партемия деле ошо пандемияга окшош экен. Партемияда деле аралыкты сактасак жамандыктын алдын алат экенбиз. Өлкөбүздүн келечегин жакшы жака буралат экенбиз. Кантип аралыкты сактайбыз? Биринчи, паспортуңузду бирөө сурап 2000 сом берем десе, муну бербеңиз, сатпаңыз. Бул деген ден соолугуңуздан, жаныңыздан кийинки эле номер биринчи байлыгыңыз ушул. Ушул бар, сиз адамсыз. Бул жок болсо ит да болбой калышыңыз мүмкүн. Иттин да документи бар. Ошондуктан муну сатсаңыз сиз адам саткан болосуз. Адам саткан чоң кылмыш. Болгондо да өзүңүз сатып атасыз. Ал эми экинчи, ала тоодо эт кылып, ала көлдөй чык кылып, оокат кылса, оокатка тамакка чакырса барбаңыз. Аралыкты сактаңыз. Ушунча этке, мынча аракка алданбаңыз. Аралыкты сактаңыз. Үчүнчү, партиялар бусиктерге сизди салып алып, шайлоо участкасына алып барышат. Анын ичинде тыгын эл болот. Аралыкты сактаңыз, анын ичине отурбаңыз. Өзүңүз эле жөө барыңыз, же машина менен барыңыз. Айылдарда дыйкандар койлорун ошондой бусиктерге, камаздарга жүктөп алып, мал базарга алып барып сатышат. Мына сиз өзүңүздү ошондой сезиңиз, бусикке отурганда. Базарга бараткан койдой элестетиңиз. Сиз кадырыңызды сатпаңыз, аралыкты сактаңыз. Шайлоо участкасы бул мал базары эмес. Шайлоо участкасы бул келечектин базары. Өзүңүз ойлонуңуз, өзүңүз чечиңиз. Пандемия, партемия. Аралыкты сактаңыз.